Түндүк-түштүк альтернативдик жолунун боюна курулуп жаткан ушул унаа көзөмөлдөө түйүнү Каракечиден көмүр ташыган унаалардагы жүктөрдүн жалпы салмактарын аныктамакчы. Азырынча бул функцияны Дыйкан Каракече багытынын Турускул участкасындагысы аткарууда. Бирок аталган аралык 4-категориядагы жолдордун катарына киргендиктен, негизинен көмүр кени жайгашкан Жумгал районунун тейлешкен айдоочулар аны көчүрүүнү талап кылышкан. Алар бул аракеттер менен кошумча төлөмдөрдөн арылуу максаттарын көздөшүүдө. Мунун да жөнү бардай. Атас кымбатчылык, солярка кымбат, дөңгөлөктүн баары кымбат. Ошондо атас кымбатчылык болуп атпайбы. Азыр мына мен деле бир 2 тонна, 2,5 тонна ашырып кетип бартам. Суу да жүктөлүп калды. Эми Кудайга шүгүр, эми кичине үй бүлөгө жетип атат. Ошон үчүн жүрөбүз да биякта. Анткени менен Кыргыз өкмөтүнүн 2011-жылдагы 454-токтомуна ылайык көрсөтүлгөндөн ашыкча жүк жүктөгөндөргө административдик чаралар колдонулат. Мындай кадам баардан мурда жолдорду ар кандай бузуулардан сактоого өбөлгө дешет жол чарба адистери. Эгер жолдордо талаптар сакталбай турган болсо, азыр биз бараткан мынакей түндүк-түштүк альтернатив жолдун кызмат кылуу мөөнөтү кыйла кыскармакчы. Андыктан талап кылынган нерсени аткаруу жалпысынын барысы. Эске салсак, аталган трассанын тутумундагы Кочкор, Дыйкан, Чаек, Казарман аралыктары асфальтталып, катнаш кыйла жеңилдеди. Антсе да өз салмагынан ашыкча көмүр ташуу олуттуу зыяндарды жаратары толук мүмкүн. Андыктан автотранспорт департаменттин азыркы аракеттерин түшүнсө болот. Биздин өзүбүздүн проектный институттун өзүнүн коюп берген бизге чен өлчөмдөрү бар. Ар бир транспортко бизде эң чоң максималдуу салмак 44 тоннадан ашпашы керек. Анан биз жерде өзүбүздүн да бул таразанын жанагы транспорт каражатын жүрүп бараткан акыбалында тартып аткандыгына байланыштуу 8%ке чейин өйдөлдөй погрешность берет деген шарты да бар. Бүгүнкү күндө ашык салмак менен жүк тартуу жолго абдан чоң зыян алып келет. Атайын жүргүзүлгөн эсептөөлөр тастыктап тургандай, Каракечиден бир күндө 200ге жакын унаа чыгат. Алардын 3төн бири ашыкча жүк жүктөгөндөр. Таразага тартып, баарын 400 токтом негизинде иш жүрүп атат, иш алып баратабыз. Ашыкча жүктөлбөйт. Ашыкча жүктөлбөйт. Ашыкча жүктөлгөндө чүртүп протоколун жазып кетиребиз. Отун ташуудагы жогорудагыдай өйдө ылдыйларга карабастан үзгүлтүк жок. Ошондон бирге эле бир кездегидей жумалап кезек күтмөй байкалбайт. Мунун натыйжасында бүгүнкү Нарын облусунун бюджеттик мекемелери кара алтын менен толук камсыз. Ал эми отун кампаларында көмүрдүн жетишерлик запасы бар. Мындай жагдай бааларды туруктуу кармоого мүмкүндүк берүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын.